Топчугүл Шайдуллаева. Өлүмтүк аңгемеси. Өлүм алдында жатса да кемпирдин көңүлү бир нерседен ток эле. Эки уулуна, келиндерине оорун тийгизбейин деген ал сөөк коюуга керектүү чүпүрөк чапырак буюмдарын, тагыраагы өлүмтүгүн эбак камдап койгон. Анан да эптеп септеп эмес, баарын өзү ойлогондой, өзүнө жаккандай жарашыгы менен камдады. Балким көп эмес, аз ичип жегендир. Балким кээ бирөөлөргө окшоп, ай сайын бирден жаңы көйнөк кийип, кымбат жоолук оронуп жүрбөгөндүр. Бирок азыр ойлосо жакшы кылган экен. Заман минтип, аңтар-теңтер өзгөрүп, баары жокту кымбатчылык басты. Анан да бу кемпир өзүнүн жаш курагы бир топко барып калганын сезбей, сандыгына өлүмтүк камдап койбой, беймалал жүргөн теңтуштарын жактырбайт эле. Жан бар жерде каза бар дейт. Бир күнү кокус ажал келсе, ошондо элге накта уят болосуң. Бала чакаңды да ашыкча убаракерчиликке саласың. Сөөк койгондун сандыктан башка да түмөн түйшүгү бар да. Кемпир өзүнүн тажыясына көп жылдар даярданган эле. Көзүнө, колуна урунгандын, түзүгүрөөгүнүн баарын өлүмтүгүмө деп ката берди. Анан да эчен жыл пенсиясын топтоду. Эчен ирети эринбей, кара сүмкесин колтугуна кысып алып, район борборундагы базарга каттады. Кемпирдин бура аракеттерин, сандыгы толу таза, баалуу буюмдары бар экенин колу коңшу көбү билишет эле. Адегенде тапкандарын чоң сандыгына топтоп салып жүрдү. Жылдар өтүп, сандыгы оозу мурунан аша толгондон кийин аларды бир сыйра колдон өткөрүп, бөлүштүрүп, өз-өзүнчө түйүндөргө түйүп, сандыгына кайра ирети менен тизип чыкты. Эң оболу сөөк жуугандарга берилүүчү кийиттерди. 4 адамдын ар бирине көйнөктүк, штандык кездеме, жоолук, камзир, маасы көлөштү бөлүп алды. Баарына мурда ушул адамдарды ыраазы кылуу керек дегенди уккан. Аларга кездемелердин ичинен эң баалуусун, барктуусун, жоолуктарынын эң чоңдорун, кооз гүлдүүлөрүн тандаган эле. Төртөөсүнүкүн 4 түйүнгө түйүп, сандыктын түбүнө жайгаштырды. Алардан кийин сандыктан жаназа түшүргөн молдого атаган калың пакталуу чапанды, атлес белбоону таап чыкты. Аны да өзүнчө түйүнгө түйүп, кайра сандыкка салды. Сөөк башында эле отурган аялдар салынчу кичине жана чоң жоолуктарды, тышта өкүрүп турган уулдары, небере уулдары кие турган чапандарды, белбоосу, калпагы менен эки келини кийчү көйнөктөргө жоолуктарын кошуп, баарын бир чоң чарчыга батырып байлады. Аягында тажияга келген кудагыйларына, кудачаларына, жакын кошуна колоң, курбу курдаштарына таратыла турган бахмал, баркыт кеземелери, жибек жоолуктары калды. Аларды болсо чачылып кетпесин деп эски көйнөктөрүнөн кыркып алып, тикке мүшөгүнө салды да оозун чеш байлады. Өзүнүн бетине жапчу жоолукту, жууганда колдоно турган чачыкты, таракты, атырды, райханды жука оромолго абай ороп, сандыктын бетине койду. Ошону менен кемпирдин чоң сандыгы да, көңүлү да толду. Тажияга келгендер ыраазы кетишсе, балдарымдын да жүзү жарык болот деди ичинен. Өлүмтүгүн бир жерин өксүтпөй, зымпыйта даярдаган кемпир чоң сандыгын кулпулады да ачкычын дайыма үстүндө үзбөй кийип жүргөн эски камзиринин ички чөнтөгүнө катты. Эми кемпир өлгөндө астына салынчу төшөгүн, үстүнө жапкан тукабасын, кепинделгенден кийин орой турган кийизин, молдого берчи килемин сандыктын үстүнө шашпай бүктөп жийип, үстүнөн бөз мата менен жакшылап ороп, жаап койду. Кемпирдин очор-бачар эки уулу бар, кызы жок. Кичүү уулунун колунда турганы менен улуу келини Жайнагүлдү жактырат. Ага көбүрөөк ишенет. Кичүүсү салт санаа дегенди түшүнбөгөн, чүпүрөк чапырак кармаганды билбеген неме. Аны кемпир шаар көргөн эчки деп жактыра бербейт. Кичүү келини үйдө жокто кемпир Жайнагүлдү чакырып, ага сандыгын ачып, анын ичиндеги түйүндөрдүн кайсысын кайда жумшаарын улам кайталап, тактап айтып, анан ага сандыктын үстүнө жыйылган буюмдарынын ар бирин көрсөтүп, табыштап койду.
Кайненесинин өлүмтүгүмө деп жыйнап термелегени келинине жакты. Жайнагүл ичинен таң калуусу ашып ташып турса да сыр билдирбеди. Жакшы кылыпсыз эне, буйрсун. Булардын баары күн өткөн сайын кымбаттап атпайбы? Деди ал кемпирге сандыктын капкагын жапканга көмөктөшүп атып. Анын үстүнө азыр эл да жаман болуп алды. Өлгөндүн сандыгын карап, сынап, эмнеси бар экен деп сөз кылып. Кудайга шүгүр, эми мунун баарына көнүм тынч балам. Эгем алам деген күнү кете берем, силерге да оорум тийбейт. Кемпир сандыгынын кулпусун бекемдеп жаап, ачкычын кемзиринин ички чөнтөгүнө салды да келинине өңүлө тиктеп акырын сүйлөдү. Сен улуу келинимсиң, Жайнаш. Келинди келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр дейт. Ушу жыйган тергенимдин баарына баш көз болгун. Атаганым атагандай ээлерине тийсин. Шуну сага аманат кылайын дедим, балам. Сенден башка кимге айтат элем? Же менде кыз болбосо, же жакын сиңди болбосо. Анын үстүнө кайның менен абысынын талаа ташта көп жүрчү болду. Жаңы үйдүн чатырын жаап коюп, баягы Москвасына дагы кете издеп атышат. Буларга ишенбей да калдым. Не бар, не жок. Кемпирдин доошу кичине каргылдана түштү. Эне, кабатыр болбоңуз. Баары сиз ойлогондой болот. Мага ишениңиз. Жайнагүл кайненесинин кыйшая түшкөн жоолугун шашып ушуңдоп пешенесинен өп койду. Шу үшкүрүп алган кемпирдин көңүлү да, жаны да жаяла түштү. Жайна, сандыктын ачкычын кайда салганын көрдүң да? Ооба эне. Ошол жылы күзүндө кемпир ооруп төшөктө жатып калды. Кичүү уулу аял экөө энесинин акыбалын укса да, дароо эле Орусиядан кайта койбоду. Аны айтып, муну айтып, самолетко билет жоктугун айтып, шылтоолору көбөйө берди. Жайнагүл күйөөсү экөө кемпирди үйүнө көчүрүп келишти. Артынан анын сандыгы, килем, кийиз, төшөктөрү да келди. Баарын кемпир жаткан бөлмөгө киргизишти. Жайна кайненесинин кирпигине кир жугузбай, тамак ашынан, дары-дармектен өксүтпөй бапестеп бакты. Ага карабай, кемпирдин кан басымы түшпөй, акыбалы күн сайын оордой берди. Уулу энесин ооруканага жаткырды. Кичине түзүк болгон кемпир үйүнө келгенден кийинки өтпөй, сол колу, сол буту кыймылдабай сүйлөбөй калды. Көздөрү да чүңүрөйүп, ичине кирип, өңү кылыраң тартып, бир паста башкача боло түштү. Бүгүн болсо денеси созулгандан созулуп, көзүн да ачпай, дымы эле калыптыр. Муну байкаган Жайна үйүнүн чоң бөлмөсүнө барды да, катар турган жабандарын четинин ачып болгон чүпүрөк чапырактарын ары бери көтөрүп жүрүп, урунду болгон чапандарын, жоолуктарын баарын топтоп, чоң түйүнгө түйдү. Күйөөсү иштен келгенче ойлогон оюн ишке ашырып алганга шашты. Кемпирдин башына өтүп, керебет кырында илинип турган камзиринин ички чөнтөгүнө колун салып, сандыктын ачкычын алды. Сандыкты ачып, ичиндеги түйүндөрдүн баарын башка бөлмөгө ташып, туш кийиз артындагы текчелерге тизип, катып койду. Анан өзүнүн чоң бөлмөдөгү даярдап койгон түйүнүн алып келип, оозу ачылып, бош турган сандыкка төктү. Жайнанын алып келгендери кемпирдин чоң сандыгына толмок турсун, түйүндө эле калды. Дал ошол маалда кайненесинин онтогону, үшкүргөнү, айтор бир алдан эмедей дабыш чыкты. Сандыктан башын шашып көтөрө койгон Жайна корккондон көзү караңгылап отура калды. Кемпир аны тик жетиктеп турган. Анан заматта нурсуз көздөрү бир ирмелди да, башы шылкыя түштү. Келин атып сыртка чыгып, кошуна аялды чакырып келди. Кексе аял кемпирдин сандык жакта тиктеген бойдон катып калган көздөрүн жаап, эгин таңды. Жайна эрине телефон чалып, будуңчаң түшүп атып, сандыктын оозун жапканды унутуп койду. Кошуна аял денесинин жылуусу кетелек кемпирдин колдорун, буттарын сүздөдү. Ох, пенделиги курусун. Кече эле басып жүргөн адам бүгүн жок. Эртеби кечпи баарыбыз ушу да. Кемпирди тиктеп туруп, кошуна аялдын муун жүүнү бошошуп кетти. Көзүнүн жашын көйнөгүнүн жеңине сүртүп атып, капкага ачык турган сандыкка кокус көзү түштү. Кошунасынын чоң сандыгын таанычу.
Анын ичи толо экенин да билчү. Ордунан тура калып жакын келди. Сандык бош, түбүндө бир нерселер жаткандай. Кексе аял ызасына чыдабай ыйлап жиберди. Сырттан амтаңдап кирип келген Жайнаны карагысы келбеди. Деги эле ушул үйдө, ушул бөлмөдө тургусу келбеди. Чыгып кетти. Жайна сандыкты жаап, шашып-ушуп кулпулады да ачкычын кайненесинин камзиринин чөнтөгүнө салып койду. Анын көздөрү эми кооз килемге урунду. Молдого мындан башкасын берсе да, бу заманда жан дейт. Аны да көз ачып жумганча эскирээк, кичирээк, өңү бозомтук башкасын алмаштырды. Күйөөсү келе электе мунун баарына үлгүрүп калганына сүйүндү. Эшиктен эринин бакыры ыйлап келатканын угаары менен колуна бет аарчысын кармап, сөөктүн жанына отура калды. Сандык ачылганда Жайнанын эмне кылганын баары билишти. Аны тегиз жекире карашканы менен эч кимиси унчуккан жок. Өлүктүн кулагы жабыла электе жаман сөздү оозанышпады. Аны аяшты. Анан кемпирди санаасы тынч кетсин дештиби, Жайнаны мактагандары да болду. Кайненеңди үйүңө көчүрүп келип жакшы бактың, ыраазы кылдың, сен да балдарыңдан сый көр, Жайна. Сени кайненең жакшы көрөт эле, көп жолу мактаганын уккам, ишеничин актадың. Арпагы сени колдоп жүрсүн. Бул акыбаларды уккан Жайна кайненесинин өлүп калганын эми билгендей, доошунун баарынча кыйкырып, буркурап, боздук ыйлап жиберди. Ошону менен өксүгөн келиндин бул көз жашы сөөк чыкканча тыйылбады. Жайнанын ичи кайненесине чындап ачышкандай, келин эмес, кыздай болуп ыйлады. Муну көрүп күйөөсү ага ыраазы болду. Энесинин кызы жоктугун Жайнасы билдирбеди. Анткени менен тажыяга келгендер бири болбосо бири өз ара шыбырашып, наалып атышты. Бети жок, уурулугун көз жашы менен жапкысы келип атат да, куулугун кара мунун. Ушунча ыйлайт экен, кемпирдин жыйган тергенин жайына койбойбу, могу шерменде келин. Эжебиз өтө пухта адам болчу. Өзү үстүнө бир түзүк көйнөк, чапан кийбей жүрүп жыйнаган эле да бечарам. Өзүнө буйрбады. Кошунамдын сандыгында бир жөнөкөй кездемесин көргөн эмесмин. Баарын базар сайын эринбей каттап жүрүп, өзү сатып алган да. Биз челеп жасана кийинип, бейшеки айылчылап да жүрбөдү, байкуш ортагым. Аялдардын күбүр-шыбыры көпкө чейин басылбады. Ан сайын Жайнанын доошу катуу чыгып, токтобой ыйлай берди. Кемпирдин келини аялдардын шыбырашканын ушинтип, өзүнүн ыйы менен элге угузбай басып турду. Ал күн ошентип өттү. Кемпирдин зыйнаты бүткөн соң кошуналары Жайнанын үйүнө мурдагыдай кирбей, Жайна өзү да аларга кошула албай оолактап калды. Жайнанын жоругу өлүмтүгүн ойлоп, жыйынып, теринип жүргөн көп кемпир келештин колун суутуп койду. Алардын арасында жыйнагандай эмне, келиндин колунан чыкканы буйрат тура, дешип, сандыгын кайдыгер карагандар, келин деген ушу турбайбы деп улутунгандар көбөйдү. Жайнанын сандыктан уурдагандары ошол бойдон туш кийиз артындагы текчелерде тизилип, чаң басып жата берди. Аларды өз ойлогондой уул кыздарынын жакшылыктарына колдоно албады. Же ошончо баркыт жибек кеземелерден өзү бир көйнөктү тиктирип кие да албады. Айылдаштарынан, айрыкча кошуналарынан корунду. Алар муну аңдып эле тургандай туюлдага. Бир күнү баары чогулуп келип, шермендесин чыгарчудай, коркунуч сезим кээде бүткөн боюн каптап кетет эле. Жайнанын жылдар өтүп, кар жаап, из басылып, уурулугум унутулар деген үмүтү таш капты. Эл ичинде кайсы кемпир же чал каза болсо, тажыяга келгендер келиндерине Жайнадай болбой, жыйган тергенин чыгаргыла деп эскертишчү болушту. Бул нерсе айылдагы, деги эле ошол чөлкөмдөгү келиндер үчүн эскерткич сөзгө айланып кеткен эле. Балким айыл ичиндеги же тегерек четтеги келиндерден бирөө жарым Жайнаныкынан да өткөн кара санатай иш кылып, шерменде болсо, баарынын көңүлү ошого бурулуп, ошону сүйлөп, бул унутулат беле, андай болбоду. Жайна канча тилесе да, күтсө да, мунукунан өткөн осол ишти башка эч бир келин жасабады. Бир күн ал туш кийиз артына катылгандары көтөрүп келип,
кайын энесинин эски сандыгына кайра салды. Кези келген маалда колдонулар, булар чирип кетмек беле. Ушинткен жайна сандыктын капкагын жаап кулпулады. Ачкычын кийип жүргөн камзиринин ички чөнтөгүнө салып койду. Ошол күндөн тарта кол тойгон ачкыч күн бою жайна менен кошо жүрүп, жүрөк астын өйкөп, ага жүк болуп, оюн алагды кыла берди. Өзүнүн көп жылдар өлүмтүк даярдап, өлүмүн күтүп, ачкычын чөнтөгүнө салып жүргөн кайын энесине окшотту. Бул ой жайнаны чоочутту. Ачкычты көтөрүп жүргүсү келбеди. Эртеси эрте турду да, түйүндүн эң салмактуусун сандыктан алып, аны көтөрүп айылдын тегинде жашачу, көп балалуу, жалгыз бой, тиричилиги оор, Токтобү чаар бет дүйнөйүнө келди. Дарбазадан баш багып, короодо кир жууп аткан аялга шашып сүйлөдү. Арыба, Токтобү, сага соопчулук кылайын деп келдим, кабыл ал. Жайна чоң түйүндү жерге койду. Бар бол, кел Жайна. Токтобү ордунан туруп колдорун чайкап, Жайнага жакын келди. Жерде жарын жартылай чечилип, ичиндегилер көрүнүп турган түйүнгө бир көз таштап алып, анын кабагы дароо бүркөлдү. Жайна, жылаңач калсам да буларыңды албаймын, ала тургандарга бере бер. Токтобү артына бурулуп барып, кайрадан кир жууганын уланта берди. Эми ал ачуусу келип Жайнаганы алып кирди. Ой тобо, жалгыз бой катынга боло берет дедимби? Кыйналсам да балдарымды үмүт менен чоңойтуп атам. Ал дагы көтөрүп келген өлүмтүгүң өзүң эле буйрусун. Өң элеттен кеткен Жайна унчукпай түйүндү көтөргөн бойдон коргондон чыгып кетти. Ал башка эч кимдин эшигин какпады. Ач жылаңач, эптеп күн көрүп жүргөн Токтобү албаган чүпүрөктүн эми кимге кереги бар дейсиң? Көчөдө нылдай оор түйүндү жерге сүйрөлтө көтөргөн Жайна өзү да сүйрөлө басып келатты. Колундагы жүктүн оорун да, жеңилин да сезбеди. Азыр эле чаар бет аялдын өзүңө буйрусун деген сөзү ичин жеп, жүрөк тушун сайгылап, дарманын алды. Үйүнө жеткенде колундагы чоң түйүндү босогого таштады да өз ичкериге кирип кетти. Оозу кургап, жүзү топурактай кубарган аялдын көзүнөн бир пияла суу, анан керебети учуп турду.